Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн мен сиздерге ушул фин пирамидалар боюнча кичине сөз кылып коеюн дедим эле да. Фин пирамидалар тилекке каршы кыргыз элибизге катуу сокку берип атат. Финансылык пирамиданын максаты эмнеде? Финансылык пирамида бул багы МММ, Мавроди сыяктуу эле, Рентан Групп бизде болгондой эле, жана башка бир нече финансылык пирамида болгондой эле. Бул деген багы черная касса сыяктуу ойнотуу да. Ушундай пирамидада ортомчулар көп болушу мүмкүн. Алар негизи акчаны бир четтен жоготпойт, алар акчаны табышат. Бирок баягы пирамиданын ылдый жагында абдан көп мындай атканда лохтор деп коет. Ошол лох мамант эмес, мындай өлүп кетпейт деген ошол пирамидалардын башында тургандардын ушундай ой пикир бар. Лохтор пирамиданын ылдый жагында калып калат, алардан ошол 100 сомдук же 90 сомдук товарга 1000 сом төлөшөт. Жана алар товардан пайда киришени ал жөнүндө легендасын угуп, ал жөнүндө симпозия, семинарларга барып, аларга ушуну аябай мээсине куюп, ушундай байысыңар, силер да ушундай ортомчу болосуңар, же силер да пирамиданын башына чейин чыгасыңар деп аябай алдап туруп, анан негизги акчаны жоготкондор ошол болот да. Алар деген ал акчаны кайтара албай калышат. Кайтара албай калышканын себебинен анткени система ушундай жасалган да. Ошондо эң негизги жертвалар, эң негизги мындай чыдап калгандар, мындай көп мындай проблема сезип калгандар ошол пирамида ылдый жагында калган адамдар болуп калат. Так ушуну пирамида сыяктуу курулуш кооперативдер иштейт. Курулуш кооперативде айтат, сен деген бүгүн кассага акча сала тур, акча жыйналганда ошол очередтин башында турган кишиге үй куруп беребиз, а калгандарга анан ошо дагы кишилерди чакыр, канча көп кишини чакырсаң ошончо көп акча жыйналат, ошончо бат очередь жылат деп айтышат да. Бирок баягы очередь аябай жай жылат, анткени үйлөрдүн баасы чоң. Ал эми баягы очередте акыркы калып калган адамдар очередте 100-чү, 200-чү, 1000-чи болуп калып, анан 1000 жыл өзүнүн үйүнө түшөт. Бирок ал үйүн кургуча акчаны төлөп турушат да. Ошо бир күнү ошол төлөп турган акчасы өзү эле ал акчаны өзүнүн үйүнө салса, инвестиция кылса, өзү эле курчудай эле болуп калат. Бирок аны түшүнбөшү мүмкүн да, анткени финансылык сабаттуулук баарына теңдей келген эмес. Аны биз мындай таратышыбыз керек, түшүндүрүшүбүз керек. Ошон үчүн очередтин аркасында калып калгандар жертва болуп калат да, ошо курулуш кооперативдерде. Курулуш кооперативдер жана ошо сетевой маркетинг деп коет, тор маркетинг менен иштешкен ошо финансылык пирамидалар ушундай бирдей эле иштеп калышат да. Ошондо пирамиданын башындагылар жыйналган акчаны корутуп салат өз керектөөлөрүнө. Ошон үчүн эгерде алардын аркасынан түшүп, уголовдук атайын мыйзамды колдонуп, аларды камап, акчаны кайтар десеңер, кайтара албай каласыңар. Ал акча баарына жетишпей калат пирамиданын ылдый жагына чейин. Ошон үчүн баягы пирамиданын ылдый жагында калган адамдар сөзсүз акча жоготкон, жапа чеккендер болуп калат. Ушул пирамидалардын негизи мааниси ошондо. Анан тилекке каршы көп пирамидалар ушул акыркы Кыргызстанда же башка өлкөлөрдө кабыл алынган мыйзамдар менен мыйзамдын кандайдыр бир жартылай чегинде калышат да. Анткени баягы мисалы үчүн аларга келип туруп айтсаң, сен эмнеге могу кишиге 90 сомдук товарды 1000 сомго сатып салдың, же 10 000 сомго сатып салдың десең, ал айтат, товар барбы? Бар. Товарды алдыбы ушул киши? Алды. Сделка болдубу? Болду. А мен деген өзүмдүн баамды кандай билсем, кандай кааласам ошондой коюп берем. Мыйзамга туура келеби? Туура келет. Эмне дей аласың дейт да. Эгерде баягы аябай атактуу, даңктуу кишини, орточо атактуу, даңктуу кишиге ал нерсе башына түшүп калса, анан ал киши соттолсо, финансылык пирамидалардын жыйнаган акчаны ошол баягы сотту сатып алганга же болбосо баягы ал ишти токтотууга атайын мындай чараларды көрүүгө кудурети жетип калып атат. Ушинтип атып, кээ бир финансылык пирамидалар чоң корпорацияга айланды. Алар миңдеген кишилерди ушинтип алдайт, 10 миңдеген, 100 миңдеген кишилерди алдайт. 100 миңдеген кишилер негизи баягы маселе болбош үчүн ушул алданган кишилер акыркы ошол пирамиданын ылдый жагындагы кишилер катары ишенчек адамдарды атайын тандашат да, анкета толтуртуп, мындай сүйлөшүп, атайын баягы сыртынан байкап, карап, текшерип, атайын ошо психолог болуп, эң мындай баягы өзүнө өзү
туруштук бере албаган адамдар тандашат. Ошентип келип жүрүп финансылык пирамида түзүлөт да. Иши ошентип алып барылып калат. Негизи мен өзүм эмне айтар элем? Финансылык пирамида бул кылмыш. Бул шылуундук да. Бул деген мыйзамдын мындай жакшы түзүлбөгөндүгү менен жамынган кылмыш. Финансылык пирамидалар көптөгөн туугандарым ушундай кабылды. Кээ бир туугандарым пирамиданын ортосунда жүрүп калышты, бирок баары бир акчасын жоготуп атат. Кээ бир туугандарым пирамиданын ылдый жагында болуп калды. Көпчүлүгү пирамиданын ылдый жагында болуп калды. Ошондуктан пирамиданын ылдый жагында болгондон кээ бирлери финансылык сабаттуулугу жетпегендигинен эле өзү алданганын сезбей калды да. Эң чекте ишенип жүрөт. Келечекте баары жакшы болот деп. Келечекте бул окумуш мага акча алып келет деп ишенип жүрүшөт да. Кээ бир адамдар аябай катуу жапа чекти. Өзгөчө баягы курулуш кооперативдерден. Алар деген бир канча кызыл акчасын киргизип туруп, кайра артка жылдан жылга ала албай жатышат да. Ушундай нерсе болуп кетет. Эгерде ушул финансылык пирамиданы негизи өлкөбүздө кылмыш катары таап туруп, аларды жазалаш керек да. Ушундай мыйзам чыгарыш керек. Мыйзамды жакшыртыш керек. Ал үчүн баягы мыйзамда финансылык пирамиданын схемасын толугу сүрөттөп туруп, ошол чектен ашкан, баалары чектен ашкан же ошону пирамида схемасын өтүп кеткен компанияларды токтотуш керек. Анткени өлкөбүз бай эмес. Негизи ушундай финансылык пирамидалар биздей окшогон өлкөнү өтө кедей кылат, элин маскаралайт, элин мындай кыйнайт да. Ошон үчүн пирамидалардан ары жүргүлө, сабаттуу болгула. Эгерде ушул роликти баягы депутаттарга жиберсеңиздер, депутаттар, мамлекетте чечим чыгарган кишилер ошол финансылык пирамида менен байланышы жок, баягы же болсо ушундай финансылык пирамидадан жапа чеккендерге жиберсеңиздер, мен аларга кайрылат элем. Атайын мыйзамга убакыт келди. Бир мыйзам долбоору каралып атты эле өкмөттө, парламентте, жогорку кеңеште. Ал мыйзам түзүлүш керек, жана иштей башташ керек. Андай нерселер болбош керек да. Баары адилеттүүлүк менен болуш керек. Жеңил акча табам деп аркасынан элдер түшө калбаш керек, алданбаш керек. Таба турган акча дайыма кандайдыр бир эмгектин көлөмүн жана акылдын көлөмүн талап кылат. Жана адилеттүүлүктү, чынчылдыкты талап кылат. Ошол нерсе менен эле иш жасашыбыз керек. Назарыңыздарга рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин, эгерде видеомду көрүп, анан жазылбаган болсоңуздар, жазылып коюңуздар.